Өскөналы Музулманов бул өнөр менен студент кезинен тарта алектене баштаган. Ал керектен чыккан жыгачтардын тамырларына жан киргизип, жаныбар канаттуулардын түрүн жасайт. Музулманов өнөрү менен акча табайын деле дебейт. Мектепте өз кесиби боюнча мугалим. Сабактан бошогондо хоббиси менен алектенет. Жасагандарын көбүнчө жакын адамдарына белек катары берет. Сакын да келбейт да бул эмелерди. Булар оригинальный. Башка жок. Жасай албайт. Штамповать эте албайсың. Баягы тамыр, дүмүрлөр эми жалгыз нерсе да жаратылыштан окшошуп калган. Бир караганда булар дарактын бир бөлүктөрү, тамырлар, дүмөрчөктөр экени көрүнүп турат, бирок Өскөналы Музулманов үчүн булар жаратылыш фантазиясы. Ал мындай тамырларга жаныбарлардын элесин түшүрүп, экинчи жашоо тартуулайт. Үйүндөгүлөрү сай жээгинен чогултуп келген тамырларын кээде байкабай отун деп очокко жагып салган учурлар да кездешкен. Учурда өнөрүн өспүрүмдөргө да үйрөтүүнү туура көрүп, мектепте окуучулар үчүн жаратылыш жана фантазия аталышындагы ирим ачып алган. Жаратылыш жана фантазия деп кружок ачканбыз, эми балдар сурап атат. Эмки жылы дагы бир бош убактыларымда ошол кружокко эметет. Жаткан жыгач болчу да. Бирөөлөр алып келип, бирөөгө жакшы отунда бир чай кайнайтын болон жаксам деп. Музулманов номер 34 Мешков атындагы мектепте иштейт. Жыгач устанын 45 жылда топтогон коллекциясы учурда 1000ге чукулдаган. Анын ичинде ар түрдүү канаттуу жаныбар, алып тургай өсүмдүктөрдүн да сөлөкөттөрү бар. Жашы 60-тан ашса да жөн отурбаган жыгач уста ар түрдүү сынак көргөзмөлөргө катышып турат. Кылымжан Азамат кызы Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Аксы району.